Эң биринчи талабым Садыр байке, куруңузду тазалаңыз деди. Бузукулардан жалаң кошоматчы менен 200-дүлөр чогулуп алыптыр. Тегереңиз. Экинчиден мына курултайды баардыгы колдоп атат, өзү деле колдойт. Бирок могу конституция жазылып атат да ушул убактачы. Ошондо конституционный совет чогултуңуз, бүт баары келсин ошол жакачы. 500 киши болобу, 1000 киши болобу, баары келип общий талкууга чыгарыңыз Садыр Нуркожоевич. А мен угуп атам тиякта кимдер жазып атат. Бир кучка чогулуп эле жазып атат. Ал болбойт андай, общий талкууга чыгарыңыз. О же болсо ошол жака видео камераларды коюп коюңуз, эл көрүп билип турсун, эмне жөнүндө талкуу болуп аткан. Биз кыргыз эли мындан кийин бийлик узурпацияланганга жол бербейбиз болду. Биз ишенбей да калдык азырчы, эч кимге ишенбей да калдык, чынын айтайын. О кадр, эми кадрдан өтө чоң жаңылыштык кетип атат. Сизге Садыр байке мындай элге ачык эле айтсаңыз, азыр элди алдай албайсыз. Эл уже саясатчы болуп бүткөн, баары тең таксисттен баштап тетиги президентке чейин бүт саясатты чакат жөн элечи кичинекей балдардан бери. Сиз ачык айтыңыз, сизди эмне колуңузду бирөө кол бутуңузду байлап атабы, сизге мешайт этип атабы? Эмне үчүн мондай кадрлар келип атат? Мондай кадрлар сизге эч качан баш ийип туруп иштеп бербейт, реформа жүрбөйт мындай кадрлар менен. Жүргүзө албайт жана ар кайсы саясий партиялардан келип ошо сизди укмак беле Садыр Нуркожоевич. Смело эле кылбайсызбы? Реформа кылам деп келдиңизби? Смело эле кылбайсызбы? Эмне коркуп атасыңардар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менде мындай сунуш бар. Азыр тетиякты ремонтту срочно бүтүрүңүз дагы, депутаттарды киргизип коюңуз ошол жака. Анан биз иштетебиз аларды тегеректеп алып, тийбейбиз, сабабайбыз эч кимди. Жөн эле мыйзамды талап кылып турабыз ошол жердечи. Анан бүт Кыргызстанга керектүү мыйзамдардын баарын кабыл алдырып алабыз. Ушундай иштетебиз жөн эле күнү түнү 24 саат иштегендей кылып коебуз. Түнкүсү мыйзам жазат, күндүз кабыл алат. Ошол талап бизде, ошол. Рахмат. Каяқта коюңуз. Сүйлөсүн, до конца сүйлөсүн. Дагы срочно эң көп талап кылган мына азыр Садыр байке мен сизге айтып коеюн, угат болушуңуз керек. Эң көп талап кылган сот реформасын срочно баштаңыз, бүтпөңүз эчтекени. Ой, баштай бериңиз де, соттун баарын чакырыңыз өзүңүзгө. Ушундай залга жыйнаңыз дагы чыгып алып туруп айткыла, мындан кийин ким мыйзам бузуп, акыйкатсыз чечим чыгарса камаласыңар деп эле ачык эле айтсаңыз. Ал биз буларга келгенде мыйзам башкача болуп калат, анан элге келгенде эле мыйзам кандай болуп калат? Элдин укугун, элдин мүдөөсүн кылыш керек ошо мыйзамда. Ошондой эле айтыңыз ачык эле. Бут тоскондор болсо, мишайт эткендер болсо, мына элге эле кайрылып коюңузчу, могулар мишайт этип атат дейбиз. Биз урбайбыз, алар жөн эле коомдук давление деп коет. Ошондой эле акырын кайрылып коебуз, кайрылып сөздөрдү айтып коебуз. Срочно экономический реформаларды жазаңыз. Срочно. Жанагындай коррупционный схемалар бар, аны билебиз. Мен да билем, мага да толтура маалымат келип түштү. 15 министрлик, жана Толгон Токой агентство бүт деле коррупционный схема экен. Зулушевду койдуңузбу? Зулушев бир 500 тергөөчүдөн турган группа түзсүн. Өтө көп экен жумуштарчы. Мен деле уже 6000ге жакын документ бар. Жалаң коррупционный иштер боюнча. 500төн турган следственный комитет түзүңүз дагы тергөөгө берип туруп, четинен тергетип туруп эле камата бериш керек. Акчасын төксөң камалбайсың, төкпөсөң камаласың деген бир эле чечим. Силовой структураларды, ГКМБ, МВДларды да тартипке салыңыз. Тез бүтүрсүн иштерди. Бизге реформаны 30 жыл күттүк ушул күндү, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз 30 жыл реформа болот десек элек, сиз сүйлөшүүлөрдө эле жүрөсүз азырчы. Чынын айтканда, мына мен деле жаныңызда жүрдүм канча. Биринчи 10 күнүңүз бүт эле сүйлөшүүгө кетти. Андан кийинки 10 күнүңүз жалаң эле назначенияларга кетип атат. Эмне болуп атат? Эмне үчүн реформалар башталбай атат? Биз ошону көргүбүз келет. Тез көргүбүз келет. Реформанын жыйынтыгын билгибиз келет. Мага ыйлап келип атат, эми могу соттон өтө көпкен жабыркагандар, бир туугандар. Соттор жөн эле эзиптир, кул кылыптыр, чүчүтүп, коркутуп алыптыр буларчы. Ошондо да келе кайрылуу жасап коюңузчу, коркотту, кой. Көрдүңүзбү Садыр байке? Сиз миссияңызды билиңиз, эмне үчүн келдиңиз? Эл отургузду жанагы жерге. Площадьтан билесиз да, 5-inde, 6-ында кандай окуялар болду. Эл момундай көтөрүп келиптир, отургузду, отуруп алып реформаңызды жазай бериңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге элдин үнү жетпей калды тилекке каршы. Эл нааразы болуп атат сизге. Бизге ушул туңгуйка эмне болуп тыгылдык? Ушул чындыкты, акыйкатты жана тегереңиздегилер жеткирбеген үчүн ошондой болду.
Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн укпай калдыңыз. Жетсе дагы туура эмес жетип атат сизгечи маалыматтар. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин үнүн угуңуз. Күнүгө 1 сааттан элге убакыт бериңиз, элди кабыл алыңыз. Эл эмне болуп атат? Тетиякта көлдөгү бир туугандарыңыз кайнап жатат. Баары нааразы болуп атат, элдин баары. Кадровый саясатка нааразы болуп атат аябай. Эмне үчүн моундайлар эле келе берет? Эмне колуңузду байлап атат? Айтыңызчы. Садыр байке ким мешайт этип атат сизге? Ким мешайт этип, ким бут тосуп атат? Айтпайсызбы? Элге эле ачык-ачык айттыңыз. Азыр элден жашыра албайсыз. Эл деген саясатта такшалып бүткөн уже. Ал баягы заман бүткөн жөн эле. КТР кулду кулак тушалап коет, болду ошо менен жүрө берет деген. Ал заман бүттү. Биринчи сунушум. Экинчи сунуш, конституциялык реформага барам дедиңиз. Туура, барыш керек, өзгөртүш керек. Ошо реформаны аткарчу киши сизсиз. Бирок бул реформаны жалпы элдик талкууга салыңыз. Тетиякка эле бир кишилерди чогултуп алып, алар кучка болуп алып эле жаза бербесин. Эл менен кеңешип кылгыла. Кыргызда жакшы сөз бар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошо бармакты кесип салсак да оорубайт. Себеби бул бармак кеңешип туруп кесилген бармак. Бул экинчи сунуш. Үчүнчү сунуш. Эч качан Кыргыз Республикасында бир да бийлик бутагына узурпациялык жол берилбесин. Бизде баары бир тияка чыккандан кийин эле 7-чи кабатка көтөрүлгөндөн кийин эле бай ажыдар айланып кетет экен. Сиз да ошол орундан сактаныңыз, Садыр Нуркожоевич. Аппараттын жетекчиси Бакыт, ким эле фамилиясы? Бакыт Аманбаевди жоготуңуз. Жаныңызда бүт шүмшүк бузукунун баары чогулуп алыптыр. Мен сизге 2 жолу кирип чыктым. Көрдүм ошол жакта адамдардын жүзүн. Мен адамды жүзүнөн карап туруп эле билем. Бул жакшылык кылабы Кыргыз элине же жакшылык кылбайбы? Садыр Нуркожоевич, тегереңизди срочно тазалаңыз. 6-чы, сот реформасын баштайлы срочно. Сот реформасын баштаңыз. Мына мен коомдук элдик көзөмөлдөп кыймыл ачып баштадым эле. Колдоп атат, жакшы офиста бердиңиз. Рахмат аныңызгачы. Бирок сиздин колдооңуз көрөк. Мени элдин астына чыгарып туруп көргөсүңүз. Бо Кашкарбаев деген бакай мени коомдук кеңешчи кылып алыңыз. Мен жаман кеңеш бербейм сизге. Жапаровду башкаларды алгыча мени алыңыз жаныңызга. Мен кууйм ошо. Бузуку 200-дүнүн баарын кууп чыгам жаныңыздан. Бул 6-чы сунуш. 7-чи сунуш. Соттор, инвесторлорго бут тоскон соттор. Мага деген ужуга чейин эле 5-6 инвестор келип, көз жашын агысып, акчаларыбызды жедирбейди. Кыргыздын чиновниктери миллиондоп жеп алыптыр ошолордун акчаларын. Миллиондоп жеп алыптыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына мага күнүгө документ келип атат, күнүгө колума документ түшүп атат. Ошонун баарын көрүп туруп, ана мен сизге үнүм жетпесе, сизге кире албасам, 10 мүнөткө да убактыңыз жокпу? Мени кабыл алганга, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизди кандай урматтап, башымды кара жанымды карчылдым эле. Түндө эртең менен саат 5те мага бир байке чалып алып, балам инсульт болуп калды деп ыйлап атат. Садыр байке, ошол соттун акыйкатсыздыгынан баласы инвалид болуп калды. Депрессияга түшүп калыптыр ошол бала. 6 саат 5те кимийлер чалып алып угуп шок болдум мен. Прокуратура, жогорку сот, ГКМны тартипке салыңыз, иштесин. Чочкодай болуп жата берип, бийликте отуруп алып не кылып атышаттылар? 20 күн болду бийликке келгенине. 20 күн. 8 сааттан санаганда эле 80 саат эмне кылды булар? Эмне жакшылык кылды? Кыргыз элине эмне жакшылык кылды? Отчет берсин 20 күнгө. Мен талап кылам 20 күнгө. Ар бир структура отчет берип чыккыла. Ар бир күнүңөргө. Эмне кылдыңар? Кыргыз эли күтүп атпайбы Садыр байке? Эмне кабинетке кирип алып эле? Дайыныңар жок. Эч жакка чыгып алып эле. Же кире албайбыз, же үнүбүз жетпейт сизге. Бул менин 9-чу 10-чу калыстык, эң биринчи калыстык орноттуңуз. Сиз калыстык орнотсоңуз, анан сиздин тегерегинде бүт элдин баары биригет. Бабанов да биригет, Текебаев да биригет, куруучу да биригет, строитель да биригет, таксист да келет, сизге баары келет. Эң биринчи калыстык орнотуңуз. Эч кимден коркпоңуз. Артыңызда Кыргыз эли турат. Садыр Жапа, Садыр байке, толук, глубокий реформага барабыз. Барыш керек. Тез, чоң кадамдар менен. Моңдай жөө жүргөн кадамдар болбойт бизге. Биз чоң кадамдарды
Reforma kılam oңдойм деген kişi bir cumada, bir ayda, siz aytmaz 2 ayda men rezultat көргөсөm деп ketip kaldı uaktыңız, бүтөлө сүйлөшүүлөрдө эле жүрөсүз. Ал тетиги депутаттардан эмне коркосуз? Эл турбайбы? Сизге ачык айттыңызчы, бирөө кызым көргөсүп же коркутуп атабы? Же ички же тышкы душмандар коркутуп атабы? Кыргыз эли туруп берет сиз үчүн, өлүп да берет. Бизге эч ким кол сала албайт. Азыр сиздин 6 миллион армияңыз бар. Ошол армияңыз четинен чачырап атат, таарынып атат. Мындайды күткөнө берсиз Садыр деп менин телефонумду тешип салды. Ар ким чала берип, менин телефонумду тешип салды. Элдин баары тааныйт мени. Садырдын эң жакын кишиси, Садырдын жанында жүрөт деп ойлоп атышат. Мен сизди көрө элекмин канча күн болуп кетти, көрбөгөнүмө. Ошол сиздин жаныңызда кошоматчылар бүт туура эмес маалыматты жеткирип атат сизге. Халктын баарын уруп атышат. Баары жакшы, баары андай, мындай.